Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Ушу азыр бир эки көз болсо дагы угуп биз Zoom встречаны эртеңге планировать этип атканбыз да. Анан азыр сиздин айткандарыңызды, түшүндүргөндөрүңүздү жазып алып эле. Мен немеде суроо берилди, түшүнбөй атканса, түшүнбөй. Ушу азыр эмне кандай кылабыз, жанагы Notion бизде эмнени жасашыбыз керек да азырчы. Notion'дан эмени сайттын структурасын Ооба. жасашыбыз керек. Ошону кандай кылып эметебиз? Мына Блокторго бөлүп алгыла деп атпадыңыз беле жаначы биринчиси. могул жака эле плюсик басып туруп эле сайттын структурасы. Page деп туруп эле сайттын структурасы. Все, устат жөнүндө эмне билебиз? Биз билебиз, ушундай сайт бар, will be done. Устатка азыр эмнени чогултуп атабыз? Отзывдарды, отзывдар. Башкы бет. Отзывдардын дыбысчасы кандай болот? Сын пикирби? Же отзывдар эле калабы? Отзыв. Устат ушундай чыгат да сайткачы. Анан биякта page башкы бет. Анан page отзывдар. Башкы бетте неме болот? Hero деген могу блок. Муну атын атып койсо болот. Мисалы блок 1 кош келиңиздер. Ал блокто эмне болуш керек? Эмне болуш керек? Слоган. Анан кыска текст устат жөнүндө. Анан сүрөт. Анан кнопка болуш керек. Кнопкада неме запись жүрөт. Так, немеде кнопка болот, консультацияга жазылуу. Анан принять участие, катышуу. Кнопканы CTR дейт. Call to action. Что это? Десеңер чыгат. Могуларды пробовать дегенде call to action дейт да. Андан соң принять участие баалар чыгат. Бааларына скролл этет да, мага жетебиз. Анан экинчи блок. Блок номер 2. Кененирээк маалымат. Анан бул жака дагы неме жазыш керек да. Типа мен биякта призыв кылып атпайбы? Анан мисалы IT-ге өткүң келеби деген сыяктуу бир призыв болот да. Анан бияка немен жазса болот. Азыр IT деген аябай популярдуу, бла 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 немелер. Анан IT-ге өткөндө көп жана көп немелерди табасың, анан мен жакшы болот деп IT-ге өткүсү келгендердин кызыгуусун пайда алган текст жазат да. Биринчичи. Анан сүрөт.
ошондо биз бул жакта кызыктыруу үчүн суроо, текст, сүрөттү азыр жана неме Алтынбек беле, жок Алтынбек Төрөбек беле сүрөт тартат. Ошол сүрөттөрдөн кошуп жака анан бул жакта мен жөнүндө текст кылса болот. Ушундай кылып, аты жөнүндө текст. Германияда жашайт, IT окутат, проекттерди алып барат, подкаст жаздырат деген сыяктуу эметсе болот. Маалыматты могул жактан алса болот. Кайсыл жакта иштеген? Жок эмескен. Так. Мен жумуш таап атканда ошол через LinkedIn тапканда, анан бияка да баарын отзывдар чогултургам, 24 отзыв чогултургам ар кайсы компаниялардан. Жумуштагылардан жазып беришкен. Мисалы, орусчасы жок эмес. Бараңызчы. Ладно. Мен жөнүндө текст, типа мынча жылдан бери иштейт, тиги бул. Анан дагы текст сурасаңар, дагы берем. Эле баш карап неметсеңер, сурасаңар дагы неметебиз. Дагы call to action да. Жазуу. Эле жазууңуз. Экинчи блок. Дальше. Андай немелерди кылып кошуп койсо болот. Андай бир сандардычы. Numbers. Блок номер 3. Numbers. Мисалы. Тоже ойлоп неметип тапса болот да, примерночу, канча болду экен. Пока бизде сандар жок да точночу. Бул өткөндөн кийин уже сандар пайда болот. Ага чейин примерно мен 2 жылдай бердим го дейм. 2 жыл курс алып барат. Анан тоже неме текстин кандай стилде жасасын неметип алса болот да. Мисалы, буну мен жазамбы эле мага жасатабы да. Мисалы, бул болсо буга жазат да. Онлайн курс полезного действия от Никиты депчи. Анан бул жактан дагы мынча сурап атат. 2 жыл курс алып барам или алып барат дегенде, значит, бирөө жазып берип атат да. Ошондо чечип алышыбыз керек. Ким алып барат болгон, если команда болгону, значит, бул алып барат болуп калат да. Курстун баары ошончо жазыш керек да. Болсо дагы видео тартып койсок болот. Блок 4, видео, трейлер. Анан тоже текст, да. Заголовок, текст. Call to action. Блок видео. Kimге курс? Kimдер үчүн курс? Блок номер 5. Курс. Кыргызча сүйлөгөн IT үйрөнөм деген үчүн өзү өнүктүрүп продуктивность жөнүндө дегендер үчүн
саламатсыздарбы? Аманчылык. Жаңы долбоорлорду жасап чыгарам дегендер үчүн командага үйрөнүп, командага кошулган дегендерге, анан дагы принцип могул проекттерге кошулам, үйрөнөм, мен иштейм дегендер үчүн деп ушундай бир списоктарды ойлоп чыгып жазып койсо болот бияка. Анан биздин команда албетте бүткөндөн кийин call to action, анан блок номер 6 биздин команда аты и башкалар. Башкалар ошол ким иштейт, ошолор калат бияка. Координатор тиги бул. Анан менторлор, кураторлор эмес, менторлор. Блок номер 7 менторлор. Менторлор чакырып, тоже видео жаздырып коебуз. Ошол видеолорду закрытый показка көрсөтөбүз да. Коноктор деп койсо болот тоже. Номер 8 коноктор. Мону дагы мынтип жазып чыксып, то есть мен азыр силерге мындай эле жазып атпайм, буларга неме жазып көргүлө да, тексттердичи. Дизайны жок эле тексттерди жазып көргүлө, кандай текст жазылат экен. Анан бул жерге ушундай блок койсо болот. Блок эмне үчүн платный. Фишка, мисалы, эгерде бирөө курс сатып алса, значит ал маган прямой доступ болот да. Мисалы, WhatsAppка жазып алат, Telegramга жазып алат, мен өзүм лично иштешим да. Кичине жардам берем. Ошол жөнүндө текст жазса болот. Анан могул жактан кимдер үчүн курс дегендерге да кошсо болот. Германияга IT адиси болуп иштейм дегендерге жардам берем бияка алып келгенде. Визалык жана не деп койчу эле, жана күнүмдүк немелерге жардам берем. Күнүмдүк жашоодогу жардам берем. Сиз болжолду жазып кое берсеңиз, кийин өзүбүз оңдойбуз да тексттеринчи. Чогуу. Ошондуп жазып атам болжол менен. Мону да кошуп койсо болот. Блок номер 10 күчтүү комьюнитиге кошуласыңар. Күз демей, мисалы, чөйрө, шуларга сразу кошулат адам. Анан могул сотрудники этих компаний уже прошли дегенде неме кылып койсо болот, неме деген блок кылып койсо болот. Бизнес үчүн Zoom консультациялар, студиялар чакырып, аларга мотивационный бир речьтерди айтканга неме заказ берсе болот деген сөз да. Вот, ичинде эмне бар? Кийинки блок. Муну лендинг пейдж дейт да. Адам муну окуп келатып, кайра окуп келатып, катышкысы келип, анан окуган аягында катышып кнопканы басыш керек да. Ичинде эмне бар? Видео сабактар, тапшырмалар, материалдар, чат, телеграм кереги жок, анткени бизде чөйрө болот, ошолор жака келет, чөйрө күздени. Ошол үчүн жазып койсо болот. Чөйрө күздени долбоорлору. Пока мону дагы программасын бул экинчи ичиндегисин да жазайбыз да, болсо кийинки спринтте. Анан форма.
13 ornu. Пока кереги жок. Пока кереги жок. Анан уже прошли деген как раз отзывдар. Анын баалары. Биз жаздырып коюп чыгарып коебуз. Ошон үчүн мисалы бир арзаныраак болот да. А если бир киши алып барып жанында жүрсө, анда башка баа. Анан если совсем неме болсо, башка баа да. Анан FAQ койсо болот, уже блоктор коюп кетти. FAQ опять же кээ бирлер жок болсо, мисалы трейлер жок болот, пока что же болобу билбейм. Мына футер. Вот номерин футер. Мына бул башкы бет. Эми могу ошол кош келиңиздер, кененирээк маалымат, видео, биздин команда, ментор дегендерди өзүнчө меню кылып койсо болот. Кийин монтип, ошону структура дейт. Ошондо басканда ошол жака уруп барып мынтип чыгып калат да. Мынтип басып жүрө бересиң. Баарын окубай, если отзывдар окугуң келсе, отзывдарды басасың. Ошону структура дейт. Аны болсо сайттын структурасын башка бет, видеондо долбоор деп өзүнчө структура кылып жасап аласыңар. Булардан алыпчы. Кантип атайсыңар, ал болсо структурада жазылат или ошакта эме коюлат. Нажимай калып койсо болот. Так. Структура. Так. Андай. Структура жана башка бет. Так, башка бет. Так, структура. Бир. Дальше. Все, жасаганга 13 мүнөттө кетти. Ушул задачаны биз четвергке чейин кылышыбыз керек. Так, бул кишилер отурабы? 3 күндө жасашыбыз керек экен да. Иә. 3 күндө жасашыбыз керек экен да. Пайда 3 күндө жашашыңар керек болчу. Мен силерге уже жазап койдум да, структурасын. Азыр ошону толуктап жасап неметсиңер. Анан ошого жараша шаблон издеп баштайбыз. Ошого жараша Азыр биз ошол ар бир блокко тексттерди жазып, аны мындай от руки эле эмеге жазабыз да. Бул жактан жазып коебуз да мындай эле. Кийин анан HTML болуп жазылабы? ооба, бияка от руки эле, жактан көчүрүп, жака вставка кылып коебуз да. Ошол тексттерди жасай берели. Сиз азыр ушул структураны өзүңүз дагы карап туруп, мындай окончательный өзгөрбөй тургандай кылып туруп бериңиз. Жо, неме сайт деген болбойт да, өзгөрбөй турган. Силер жазып чыгарыш керек, анан фидбек алып, анан өзгөртөт да. Ошонун баарын изилдөө кылыш керек. Силер жазып өзгөртүп эле, андай окончательный нерсе жок интернетте. Кайра оңдоло береби? Оңдоло берет, албетте. Мен бир жолу мынтип уктум эле да, ошо сайт жөнүндө мурда түшүнүк жок сураганда бир айтты эле, бир сайт жасайт, ошол 5 жылдык мындай срок менен. Жок, анан 5 жылдан кийин кайра алмаштырыш керек деп ошондо айткан болчу да. Жок, биз деген неме agile деп процесс. Биз кичинекей нерсени жасап туруп чыгарабыз, фидбек алып, аны өзгөртүп чыгарабыз, кайра фидбек алып өзгөртүп чыгарабыз. Ошол agile дегениңизди түшүндүрүп коюңузчу, ага ушуну сурайм деп жүрдүм эле. Кандай түшүнөсүз ошо agile деген? Agile деген биз пландайбыз. Ушул жуманын аягына чейин или ушул какой-то бир 2-3 спринттин ичинде бир кандайдыр бир нерсе чыгарабыз депчи. Аны болсо кичинекей пландап туруп ошону эле чыгарабыз, башка баарын жазбайбыз деген сөз да. Аны жума сайын, азыр жума сайын спринт ревью кылып атпайбызбы? Ошону agile дейт. Гибкий.
То есть биз жасайбыз 5 жыл оңдойбуз деген тема эмес да. Буну азыр жасайбыз, эртең оңдоп алабыз деген тема да. Өзгөртүп турасыз постоянно суроолор түшкөнгө жараша, Ооба, сиз мисалы монун баарын бүтүрүп анан мага көрсөтпөй, кичине жасап туруп эле көрсөтө берсеңер, ушул agile болот да. Мисалы, мен силерге заказ берем да, мага мондай курс керек депчи. Анан силер ушуну баарын бүтүрүп туруп, мага көрсөтөсүңөрбү, или жөн эле атын тандап туруп, могу 5 квадратны жасап туруп эле көрсөтө бересиздер. мен бир жолу бирөөгө суроо бергенде мындай болгон да, баарын жасап бүтүп туруп көрсөтпөйсүңөр. Мына Москвада бизде Жердеш.ру деген сайт бар да, анан ошондо каталар бар. Мисалы, бардык метролор көрсөтүлбөй калган. Жок, алар түзгөн кездеги метронун картасы кийин дагы башка станциялар ачылып кеткен дагы ошол сайтта жаңы ачылган метролордун станциялары жок да, көрсөтүлбөй калган. Анан ошол жерге реклама жасайын десең эле, адрести жазайын дегенде ошол көрсөтүлө турган жаңы станция жок, аякта кирбей калган. Анан мен ошентип айтсам, ошондо ушундай айтканда, бул 5 жылга жасалат, анан азыр бул 5 жыл боло элек, анан өзгөрөт кийин. Кирбей калды да ошон үчүн. Немелер пландаштыруу боюнча алар ошондо пландаштырса, значит ошондой да. То есть биз деле пландаштырып койсок болот, ошону бир жолу жасайбыз, эч качан өзгөртпөйбүз деп койсок, ошондой болуп калат да. Кантип сүйлөшүп алсак. Ошондой варианттар да болот экен да, Сүйлөшкөнүбүзгө жараша да. Макул, түшүндүм. Биз анда ошо иштерди бөлүштүрүп алып туруп блокторду жазалык. Муну агай азыркы структураны полностью көрсөтүп коюңузчу. Структура силердин Notion'дарда кирсеңер эле турат. Хорошо. Notion'да турат, Рахмат агай. Макул, анда иштеп тура беребиз дагы, суроолорубуз болсо текстовой жазабыз да. Ооба, текстовой жазабыз. Күнүгө дейли болот, дейлиден сурасаңар болот. Мен онлайнда жүргөндө сурасаңар болот. Ачыкмын сизде. Бошогондо. Рахмат. Так, кимде дагы суроо бар? Кайсыл проектти разбор кылып жардам бере коеюн? Жетишпей аткандар. Саламатсызбы. Саламатчылык. Мен баягы KG онлайн боюнча көптөн бери бошобой карап көрө элек болчумун, азыр абдан отуруп эми бошмун. Эми иштеп баштайын дегем, бирок жалгыз болуп атам. Так, азыр мен KG онлайнда көрсөтөм. Макул, анда мен чыга берейин. Саламатсызбы агай? Биздики мед жардам. Биз деген эмелерди, могу идея тапканбыз да, ошону биз кошсок болобу или болбойбу, ошону сурайын дегем да. Сейчас. Жанагы клиникаларда жанагы ар бир адамдын өзүнүн карточкасы болот да. Ошол карточкаларды мындай онлайн кылсак болобу, ошону ошол сайттын бир жерине киргизсек болобу деген Жок, андай нерселер пока болбойт. Андай нерселер слишком оор, андай нерселер үчүн немелерге көп немелер менен иштешиң керек. Окей. Дагы эмне түштү эле? Так, азыр немен көрсөтөйүн. KG онлайн. Азыр бизде мындай сайт Notion бар. Ошону биз сайт катары кылып чыгарабыз. Жөнөкөй кылыпчы. Ким Анара беле? Анара? Мырзайым. Жок, теге жана KG онлайн деп бирөө сурап атты. Мен Нурзат. Нурзат сураган, Нурзатка жооп берип атам. Анан ушундай сайт болот, кыргыздар деген эле, кыргызстандыктар или KG онлайн да, допустим. Анан анын картасы болот. Анан картада мондай бүт, жана бүгүн эртең менен Олжо айтып атпады эле,
икон коюп алалы депчи. Ошондой сыяктуу да. Нурзат, сен кайсы каяктансың? Талас. Таластан. Кайсыл райондон? Кара Бура. Кара Бура. Кайсы жакта Кара Бура? Солтон, Аксай, Кеңсай. Кара Суу деген Өзүм бар. айылымды да көрүп турам. Кара Бура району, Району. ошол Кара Бура районун басканда мындай чыгат да: Кара Бура районунун жашоочуларынын коомдук тобу жана ошол Кооз шаарды жактыргандар ачылыштар жана жакшы жерлер менен бөлүшүп, жардам сураңыз жана сунуштаңыз деген телеграм каналды. Муну бассаң, телеграм канал ачылат. И биякта Кара Бура районунун телеграм каналы да. Ичинде Кара Буралыктар турат. Сонда экен. Ошентип, мисалы таластыктар бар. Талас облусу бар. Талас облусунун эмеси жокко. Азыр Талас облусу. Талас облусун басабыз. 151 киши иштеп атканбыз да. Ичине кирсең, таластыктар турат да. Жалаң таластыктар. Анан буну модерация кылбагандыктан азыр жалаң реклама болуп кеткен да. Чөп сатылат, эт сатылат деген болду. Реклама группасы. Вот, анан биякта ким модератор? Менин экранымда кызыл эме түшүп калды. Силерге да көрүнөт да? Ошол жабышып калды. Вот, ушундай группалар бар, толтура. И получается, ошентип ар бир областтын, ар бир райондун, ар бир айылдын ушундай группасы бар да. Талас, Бакай Ата району десең районго кирет. Оро, Шаардык, Көксай, Шекер, Кытажоотун Шекер. Вот, мисалы Баткен облусу деген бар. 47 киши отурат. Азыр бүркүт болуп калган, баягы неме ызычууда болгон да. Биякта болсо Баткен деген жокпу. Бүркүт. Өчүп калган. Өчүп сашкан турбай. Ошолорду эми биз модератор болушубуз керек. Ар бир группага бирден модератор табып, ошол айылдыктардан, ошол жерде жашагандардын модераторун кылып, анан ошол карта менен сайтта чыгарып коюшубуз керек. Бирөө мисалы Баткенге же Жалал Абадка бара турган болсо, ошол группа жазып, местныйлар, Жалал Абадтар каяктан жакшы самсы жесе болот деген сыяктуучу. Анан во-вторых, биздин долбоорлор бар да. Долбоор жазып атпайсызбы? Веб Ордо, Заман дегендерчи. Аны биз кыргыз тилин өнүктүрүш керек, буну региондорго алып барыш керек деген темада жазып атабыз да. Туурабы? Анан ушуларды ошол группаларга жиберебиз да. Мына сенин целевой аудиторияң ошол жактарга барып китеп жөнүндө айтып бер. Ошон үчүн сен машинеге отуруп алып Баткенге барбайсың да, жөн эле Баткенин группасына киресиң, Zoom создавать этесиң, анан айтасың, биз ушинтип китептер жазып атабыз, келип китептерди окубайсыңарбы депчи. Же болбосо, кимге мед жардам керек, биз ушинтип неме жасап койдук, айылдан ким ооруп атсаңар, мына ушул мед жарымга кирсеңер, жардам ала аласыңар, кыргызча деп. Европалык врачтар жардам берет силерге деп. Анан арасынан айтишниктер окуйм десе, биз мына келечекте айти окутабыз бекер, келип окугула деп ушинтип ар бир райондорго, областтарга киребиз. Анан активдүүлөрүн тандап, айлана чөйрөңдөгүлөрдү барып чакыр. Мына ушинтип окуп атабыз, телеграмга чакыр деп ошол жактан киргизебиз. Ошону кантип киргизебиз? Ошолорду жасаш үчүн проект KG Online. Ошол процесстерди кантип киргизебиз, кантип кошобуз, кантип алып барабыз, ошолордун баарын жасаш керек. Так, дагы негизи көп проекттер ошол немеге кыргызча болуп атат, ошол региондорго депчи. Анан ошол региондорго как раз ушул KG Online менен чыгабыз буюрса. Идея ошондой. Плюс KG Online дегенде, мисалы германиялыктар бар, пока жок эле эч ким. Ушинтип ар бир Россияда, Турцияда, Австрияда, ошол жакта кыргыздардын группалары болот.
аларга да кирип сураса болот, мен Германияга алып кеткилечи деп. Же болбосо акчам жетпей атат, окуйн дедим эле десе, анда биз ал менен таанышып, если ошо реалдуу киши, реалдуу иште неметип атса, жардам керек болуп атса, через ашар чыгарабыз. Мына биз ушул KG онлайндан биз менен бирөө байланышты, ушундай киши экен, или ушундай кыз экен, или бала экен, жетишпей атыптыр, жашообуз кыйын болот экен, давайте бир аз акча чогулта коелучу деп. Анага жардам беребиз. Ошолорго чыгыш үчүн жасала турган проект. Сонда экен. Жырга берейин арасында. KG онлайн аябай керек турбайбы? Бардык проекттер керек. Просто ошого адамдар өзүнчө иштесе, сен бирөө баштаса, анан ошолорду айтып беребиз. Мына биз ушундай MVP деген ошол да. Ошондой теорияны жасап туруп чыгарабыз, agile мененчи. Көрсөтөбүз башкаларга. Спринт ревьюда мына ушундай тема, ушинтип басса болот, ушинтип болот десе, кызыгып, мен да иштегим келип атат деп киришет да. Анан ошол иштеп, биринчи күздемин ичине иштейбиз. Анан чөйрөгө барып, дагы башкаларды кошуп баштайбыз да. Келе чогуу иштейли, айылыңызга жардам берели. Анткени баары айылдан келген да. Айылга жардам берели, кошуналарды кошкула деп. Тажиктер атака берип баштаса, заранее айтып койгула ушул жатка деп. Суу жетпей атса, эмне болуп атат айдана чөйрөңөрдө. Мисалы, экологияны айтам деп атпаймынбы эле? Жерене депчи. Жерене көп азыр акциялар жасап баштайт да. Аны ошолорду дагы айыл чөйрөгөлөрүнө жеткиребиз да, там мусор ырытпагыла, или там таласта неме болуп атпайбы, жанагы алтын казуучу. Ошол жөнүндө дагы сүйлөшүп, эмне болуп атабыз, бизге экология керек, давайте бирдеке кылалы деп өзүчө салып турабыз. Анан чыгып неме проекттер көп. Ошолорду ошол через KG онлайн кетиребиз. Анан ар кандай активисттер чакырып, Zoom жолугушуулар кылып, чөйрөдөгүлөрдү же клабхаустагыларды иштеп келип, ушинтип таласта бир мектепке неме өткөн табыз онлайн Zoom айтып берип койгула деп, эч ким эч жака машина менен барбай эле онлайн күйгүзүп айтып берип. Мен күйгүзүп, өзүм айтып берем да, мисалы, ушунтайчы өтсөңөр болот, күздемеге келсеңер болот, проекттер жазсаңар болот депчи. Кызыктуу да турабы. Ошол жөнүндө проект. Түшүнүктүү болдубу? Так, мырзайым, дагы экинчи сурооң берем деп аттым эле, жер немеде? Мен азыр анан эменин ичинечи, могу сайттын ичине, мисалы, врачтар, анан пациенттер ошол эле жерден, мисалы, адамдар оорусу жөнүндө там консультация алгысы келсечи, ошол жерден эле врачтар мындай жаза тургандай бир блог жасасак болобу, же аны өзүнчө кош керекпи? В принципе, кошуп койсо болот, жаза тургандай кылып. Ичине эле, мисалы, бир жерде бир кнопканы ачат, ошонун ичине эле врачтар, то есть пациенттер жазат да, мен могу жерим ооруп атат, кандай кылсам болот депчи, анан врачтар астына эле жаза берет да, моментально элечи. Ал жагы, смотрите, биз азыр даяр нерселерди колдонобуз деген сөздө интернеттен даяр шаблонду издеп ошону колдонобуз. Эгерде ал жакта андай функционал жок болсо, биз кошконго аракет кылабыз. Эгерде кошулбай турган болсо, анда экинчи команданы нолдон баштап, фигмадан тартып, версткалап, бэкэнд жазып, проект жазат да. Ал проект экинчи этапта кетет. Ошондо любой стартапский идеяларды ошондой айтсаңар болот. Азыр андайларды киргизиш оорураак болот да. Анда биз деген мындай тестовый эле бир сайт жасай берсек болот экен да, эмеден WordPress'тен жасай берсек болобу? Жок, WordPress'тен жасаганга чейин силер биринчи жанагы структурасын жасашың керек. Структурасын, блокторду, кандай блоктор чыгат, эмне маалыматтар чыгат. Ошолор даярдап болгондон кийин даярдасаңар, анан сайтты тамдап баштайбыз. Агай, анан мындай азырынчачы, мындай жөнөкөй эле онлайн консультация боло турган мындай сайттын структурасын түзүп, андан кийин кошсок болобу? Болот. Биринчи ошол любой структура жасагыла.
ошол структурага жараша дизайн издеп, ошону жазып, анан кийин башкалар кошуп баштайбыз. Хорошо, рахмат. Так, суроолор барбы? Агай, эмне суроо бар? Ошондо азыр мен кечээ онлайнга логотип эме дегендерди өзүм жасап башташым керек да уже. Сайт дегенде мен да сайт создавать этишим керек да азыр. Сайт создавать этилет, сеники да, бирок сайты оңоюраак эле болот. Ал жакта жанагы көрсөтүлгөн немелер чыгат, ссылкалар. Ошону эле чыгарабыз. Сен ошого эле неме жазап койсоң болот да, типа башында логотип болот, анан Кыргызстанда ар бир группанын Telegram каналдары или Telegram группалары деген темасын жазып койсоң болот. Анан ойлонуш керек да, анан балким брейншторм кылып да ойлонобуз. Биз группаларды сразу эле баарын ачык коебузбу или жабык коебузбу? Биринчи ачык кылып коюп көрөлү сайткачы. Или даже Notion'ду көрсөтүп көрөбүзбү? Иши кылып ал жагын ойлонобуз. Сен ошол блокторду ойлонуп көр. Эмне деп жазсаң болот? Мен айтып бергениmin түшүнгөнүңдүчү, чтобы сен башка бирөөгө түшүндүргөндө сөз менен түшүндүрбөй, текст менен түшүндүргөндө кылып текст жазыш керек да. Бул сайтта сиздер кире алып көрө аласыздар депчи. Анан дагы сүйлөшүп, анан дагы неметебиз. Жазып атканда уже экинчи этаптан ушуну дагы сүйлөшөбүз да, кандай кылабыз. Хорошо? Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Эмне жөнүндө сөз болуп атат? Мен жаңы эле кирип калдым. Бир нерседен артта калып калгандай сезим болуп атат. Жок, баары жакшы. Эчтекеден артта калган жоксуз. Эмне тема болду? Долбоорлор жөнүндө ар ким өзүнүн долбоорун сурап атат, мен ошого жооп берип атам да. Хорошо, рахмат. Сиздики кайсы проект? Келечек Digital. Вот, ошол Келечек Digital болсо суроо берсеңиз болот. Только азыр мен биринчи немеден завершать этейин. Zoom'ду. Анан жага кирем, анан ошондо уже аудио сүйлөшсөк болот, хорошо? Хорошо. Все, анда 5 мүнөттүк пауза, анан жагы баштайбыз. Чатка жазып койсоңор болот. Типа суроо жооп болуп атат, кааласаңар киргиле, кимде суроо жок болсо деп проекттер боюнча.